Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому менен тааныштырууну баштайбыз. Саламатсыздарбы? Кечээ 25-июль күнү Талас областына караштуу Кара Буура районунун Кызыл Адыр айылындагы Киров суу сактагычына 94-жылы туулган эркек киши чөгүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жерине издөө иштерин жүргүзүү үчүн Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 3 куткаруучусу тартылып, саат 20:47-де жарандын жансыз денесин суудан табышы Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Мурда алынган паранын бир бөлүгүн кайтарып бергенден кийин Бишкек шаарынын вице-мэри Азамат Сагындык уулу кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, УКМК Бишкек шаарынын мэриясында коррупцияга байланыштуу кылмыштарды алдын алуу, аныктоо жана бөгөт коюу боюнча көрүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында мурда алынган 6000 АКШ доллар өлчөмүндөгү параны кайтарып берүү учурунда Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмүнүн кызматкерлери кармалышта. Кармалгандар Бишкектин ушул тармакты тейлеген вице-мэри менен сүйлөшүп алып, Кытай грантынын эсебинен оңдолуп жаткан Түгөлбай ата линейная көчөсүнүн реконструкциялоо долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн жолдун боюнда жайгашкан соода объектисин сактап калуу үчүн кафенин ээсинен 9000 АКШ доллар өлчөмүндө пара алышкан деп айтылат билдирүүдө. Ысык көл облусунда жол кырсыгынын кесепетинен бир кыз каза болуп, 3 адам жабыркады. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымдашты. Маалыматка ылайык, балыкчы Ананьева Каракол унаа жолунун 32-чакырымында Чырпык айылы, ошондой эле Toyota RAV4 жана Toyota Yaris үлгүсүндөгү унаалар кагышкан. Жерине 3 куткаруучу тартылып, жабыркаган жарандарды тез жардам кызматынын унаасына салып беришкен. Ал эми каза болгон кыздын жансыз денеси Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүлүп берилди деп айтылат билдирүүдө. Чоң Чүй каналынан эркек кишинин жансыз денеси табылды. Учурда маркомдун аты жөнү такталып жатканын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Белгилүү болгондой, 25-июлда Тоголок Молдо көчөсүндө жайгашкан Чоң Чүй каналында белгисиз адамдын жансыз денеси сууда жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине 5 куткаруучу тартылып, каза болгон кишинин сөөгүн суудан чыгарышкан. Жансыз дене укук коргоочуларга өткөрүлүп берилди. Токио шаарында өтүп жаткан 17-чи жайкы Олимпиада оюндарында Кытай медалдардын саны боюнча алдыда келе жатат. Бүгүн 26-июль Бишкек убактысы боюнча саат 9:00-гө карата Кытай 6 алтын, 2 күмүш жана 5 коло медали менен биринчи орунда. Жадыбалда кийинки орунда Япония 5 алтын, 1 күмүш медали менен экинчи орунга жайгашса, АКШ 4 алтын, 3 күмүш менен 4 колосу менен 3-чү орунга жайгашты. Токио Олимпиадасы 2020-жылдын 24-июлунан 9-августуна чейин өтүшү керек болчу. Пандемияга байланыштуу мелдеш 1 жылга жылдырылып, эми 2021-жылдын 23-июлунан 8-августуна чейин өтүүдө. Олимпиадага Кыргыз өлкөсүнүн атынан 16 спортчу катышууда. Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилигинин консулдук кызматкери менен орус жаранынын ортосунда чыр чыгып, окуя боюнча териштирүү иштери башталды. Ошол эле учурда консулдуктун кызматкери жарандын үстүнөн арыз жазды. Бул тууралуу элчиликтин маалымат кызматынан билдиришти. Мекеменин маалыматына ылайык, 24-июлда кыргыз жаранына консулдук кызматтарды көрсөтүү учурунда аны коштоп жүргөн адам консулдуктун кызматкерлери менен атайлап чагым кылуу үчүн аракетин жасап, кырдаалды курчуткан. Ага бир нече рет кабинкадан чыгып кетүү эскертилген. Бирок коштоп келген жаран элчиликтин кызматкерлери мазактап, жаман сөздөр менен сөгүп баштаган. Натыйжада консулдук бөлүмдүн имаратынан күч менен чыгарууга туура келген. Андан ары укук коргоочуларга өткөрүлүп берилген. Америкалык отставкадагы адмирал Джеймс Ставридис согуштук деңиз флотунда эң жогорку наам менен жазуучу Элиот Акермен 2034 келе жаткан дүйнөлүк согуш жөнүндө роман китебинде алдыңкы 10 жылдыктагы масштабтуу дүйнөлүк кармашуу жөнүндө жана согуш кандай багытта болоорун ачык жазышкан. Авторлордун божомолунда бул согуш буга чейинки болгон 2 согушка окшошпойт. Эгер сиз алдыдагы согушта Америка Кошмо Штаттары мурдагыдай эле тизилген кемелерин, учактарын жана танкаларын алдыга коюп багындырат деп ишенсеңиз, анда АКШ жөн гана көз арткан абалда кала берет дешет алар. Алардын пикиринде кармаш 2034-жылы түштүк Кытай деңизинде АКШ менен Кытайдын кагылышуусунан башталат. Бул китептин Аман Зонго жарыяланган анонсунда белгиленгендей, өтө кооптуу глобалдык чыр чатакка жол ачат.
Кыргызстандык спортчулар грек-рим күрөшү боюнча 2 алтын 1 коло медаль утты. Венгриянын Будапешт шаарында өтүп жаткан грек-рим күрөшү боюнча кадеттер арасындагы мелдеште Кыргызстандан барган спортчулар 2 алтын 1 коло медаль утуп алышты. Разак Бейшекеев 60 кг салмактагы Разак Бейшекеев Казакстан, Германия жана Индия өлкөсүнүн спортчуларын жеңип финалга чыккан. Чечүүчү беттеште ирандык спортчу менен күрөшүп, аны 4-1 эсебинде утуп алып, дүйнө чемпиону болду. Буга чейин Нуристан Сүйүркулов 51 кг салмакта алтын медаль жеңип алган болсо, ал эми 45 кг салмакта Нурболот Бердикулов коло медалдын ээси болду. ИАИП өлкөлөрүнүн мигранттарына пенсия курагына жеткенден кийин төлөнө баштайт. Соцфонддон билдиришкенде, кыргызстандыктар биримдиктеги өлкөлөрдө мыйзамдуу иштесе төлөмдөрдү ала алышат. Алсак, Россия өзүнүн мыйзамына ылайык акчаларды жаран пенсияга чыккандан кийин которо баштайт. Эске салсак, ИАИП өлкөлөрүндө иштегендерди пенсия менен камсыздоо тууралуу макулдашуу былтыр күчүнө кирген. Министрлер кабинети өлкөгө алып келинген мобилдик түзүмдөрдүн идентификациялык системасын түзүүнү сунуштап жатат. Санариптик өнүктүрүү министри Дастан Догоев билдиргендей, мындай система байланыш жабдууларын мыйзамсыз жеткиргендерге жана туура эмес ниеттеги импортерлерге каршы чара көрүүгө мүмкүнчүлүк берет дейт. Андан тышкары, республика контрафакт жолу менен келген продукция азаят. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.